Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Бүгүн мен сиздерге барыңыздар эле билген Ош шаарына жакын эле жерде жайгашкан ачыдан сатыла турган жер участок жөнүндө информация бермекчимин. Шаарга жакын ачыны билесиздер. Бул ачынын кире бериши. Үйлөр толтура, суу бар, свет бар. Келүү жолун бир түшүндүрүп алайын биринчи. Ачыга сиздер Фуркаттагы эски мал базарды билесиздер. Ошол жактан жүрүп келсеңиздер болот. Же болбосо Онадыр бар. Ошол жактан жүрүп келсеңиздер болот. Могул жакта эки завод бар экен. Ориентирди ушул жерге аласыздар. Кандай завод экенин билбейм. Так, мына. Бул жак ошо канал. Суу кеңири, ушул жактан эле суу тарттырып аласыздар. Бул жер ачынын кире бериши. Бул жерде магазин бар. Достор, мен жана ушул жерден туруп адресин тартып көргөздүм сиздергечи. Азыр бери жака келсеңиздер, мына мен жакачы. Мына жер канал, суу өтүп атат. Ушул жерден көргөзүп коеюн, чөткө көрүнөт экен. Сатылуучу жер участогу өзүнө үй турат го. Үйдүн мына оң капталында. Ушу үйдүн жанына барыңыздар. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө жерге келип калдым мына. Бул жанагы ишкана. Бул мен көрсөткөн ачынын кире бериши. Ушундай үйлөр көп да. Ачынын башталышы болот да бул жерчи. Бул жака карап түз жүрүп келе бересиздер. Ориентирди мына үй алсаңыздар болот. Ушул үйдөн эле сиздер мына бери мен тарапка жүрүп келесиздер. Мына жер көчө, кен план боюнча до конца кеткен көчө. Ушул көчөнүн эле боюнда мына жер участок сатыкка чыгып атат. Түшүндүңүздөр, а? Бул жер көчө туугандар. Бул жака кеткен түз көчө. Мына жакта дагы бир үй бар экен, жашайт экен. Жакындатып көргөзүп коеюнчу, мына көрдүңүздөрбү? Жашайт. Биз жакты карап турушат. Ошол. Анан мына жакта дагы үйлөр көп. Бир жакындатып көргөзөйүн эми атайын сиздер үчүн. Көрдүңүздөрбү? Үйлөр көп туугандар. Свет бар. Анан мына жакта 5-6 адам, 5-6 участоктор уже фундамент куюп коюптур. Нар жакта дагы бир үй бар экен. Кыскасы ушул мына жер түз кеткен көчө. Көчөнүн эле мына жагында жер участок сатыкка чыгып атат. Так. Азыр бул жерде 2 участок болуп атат. Биринчисин түшүндүрүп берейин. Ушул баллондон мына жерде бир баллон турат. Ал жакка чейин 20 метр. Ичкериге мына жакка 30 метр. 20-га 30. Бул биринчи 6 соток. Кызыл китеби бар. Эми жүрүңүздөр, экинчи участокко өтөйлү. Жанаша жанында экен. Чоң алыңыздар. Каршы эмеспиз. Кааласаңыздар отдельно алыңыздар. Эми экинчи участок. Мына ушул баллондон, мына бул жак. Мына жерде дагы бир баллон. Бул көчө тарабы 20 метр болот. Ичкериге 30 метр. Ал жакта деле баллондор орнотулуп, казыктары кагылган. Эми ала турган болсоңуздар, жакшылап закон түрүндө госрегистрден өткөрүп берет. Ачы, жакшы жер туугандар бул жер. Мамлекет тарабынан берилген жерлер. Өткөндө дагы бир 3 күн болуп калды, участок тартканмын. Ошол күнү келип, ошол күнү сатылып кеттир. Комментарийде жаза берет, ким алат эле, кымбат экен, ана экен, мына экен деп. Бирок келип талашып кетиптир адамдарчы. Ошондой. Ойлонгондор, комментарий жазгандар жазып, ойлонуп, критика кылып жүрө берет. Ишти кыла тургандар ишти кыла берет. Айтайын дегеним, жер алып, утулуп калдым деген адамды көрө элекмин мен. Болгону документтерин текшерип эле жакшына өткөрүп алыш керек. Болду, ошо менен иш бүтөт. Кичине акчадан качып документин өткөрбөй жүрө берет да кээбиркилерчи. Анан бул жерди ала турган болсоңуздар, плюс жери мал жандыкка дагы ыңгайлуу. Мал чарбачылык бизнесин кылсаңыздар, сонун болот да. Чөп кеңири, жайыт кеңири, караңыздар, сонун. Шаарга деле жакын. Баасы так. Мына бул биринчи 6 соток. Наркынысы дагы бир 6 соток. Экөө 900 000 сомдон бааланды, кеми бар. Анан мына өзү мына жакта эле жол экен, мына завод турат го. Ошол заводдун жанынан жол болот экен, мындай. Мынаяка чыга турганчы. Ушул жагы жакыныраак, бирок ал барып заман өнүккөндө болот дейт. Азырынча мына жактагы жол менен келип тура бересиздер. Ошол бул 6 соток 900 000 сом, наркынысы деле 900 000 сом. Кеми бар. Машинага деле обмен болушу мүмкүн. Эсин номерин жазып койгом, сүйлөшөсүздөр.